تؤذي بلسانها فكيف أصنع. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға bir киши келді дагын жана айтты: "Я Расулаллах, мен ата-энеме жакшылык кылам, бирок ата-энем мага жаман сөздөрдү айтып, мени уруша, сөгөт, башка кылат. Факайфа асна, мен эмне кылайын? Жакшылык кыла берейинби же ата-энем апарып каралар үйүнө таштап атайынбы?" dedi. Жана жерде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Адди хаққаха, фаваллахи лау қата'та лахмака, ма аддайта руб'a хаққаха." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде эмне деди? Каралар үйүнө апарып ташта деген жок. Же көчөгө апарып ташта, же үкаң үйүнө алып барып бер деген жок. Бул жерде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Адди хаққаха, ата-энеңнин акысын ада кылгын. Фаваллахи, Аллага касам" dedi. Эгер сен бир этиңди, бир көшүңдү же бир колуңду кесип энеңе берип койсоң дагы, анын акысын 4/1 дагы ада кыла албайсың, аткара албайсың dedi. Караңыз, бул биз бир колубузду кесип энебизге берип койсок дагы, бул ата-эненин акысын 4/1 дагы ада кыла албайт экенбиз. Ошончолук кыйналып турат энебиз бизди чоңойтуштук үчүн. Фасаката ар-раджул ва кала: "Валлахи ла aqulu shay'an thumma ata ar-rajul walidatahu wa qabbala qadamayhi wa qala ya walidati bidhalika amarani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam." Жанагы киши ошол жерде жым туруп калды дагы, жанагы жерде "Фаваллахи касам ичти" жанагы киши. Аллага касам, мен bundan кийин ата-энеме жаман сөз эч качан сүйлөбөйм dedi. Жана дагы ата-энесине барды дагы, анын эки бутуну жууп, эки бутунан өөп, аны ушунчалык карап ага жакшылык кылды. Жана дагы айтты: "Энекем, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мен ушуга буйруду" dedi. Ушундай кылуума буйруду. Кана кимибиз бар атамдын же апамдын путуну жууганмын деген? Колуңуздар көтөрүңүздөр, ким бар? Атамдын. Аллах разы болгон болсун, ошо ата-энесинин путунан жууган. Бирок көпчүлүк учурубузда көпчүлүгүбүз ата-энебиздин путун жуубайт. Ол ата-энебиз сиздин бардык жериңизди жууган эле. Путуңузду, башка жериңизди кийинтирип, актарап чоңойткон эле. Ошол барып туруп ата-энесинин атаңыздын, апаңыздын путуну жууңуз. Керек болсо путунан өөңүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ал жаннату тахта aqdamil ummahat." Бул бейиш энелердин таманынын астында dedi. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям энелердин мартабасын канчалык деңгээлде көтөрүп койду, караңыздар. Фақала ражулун: "Иллам якун лаху валидани фид дунья, фама яфал." Бир киши айтты Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга: "Эгер ата-энеси жок болсо, ата-энеси өтүп кеткен болсо, эмне кылат? Кайсы бир инсандын ата-энеси жок болсо, ал эмне кылат? Кантип ата-энесинин акысын ада кылат? Аларга кантип кызмат кылат?" Кала ятасаддaqu anhuma bi it'ami ta'am. Алардан садака берет dedi. Биз азыркы учурда садака беребиз, 40-тык, жылдык. Азыр көпчүлүк жаңы чыккандар 40-тык же жылдыкты жок дейт. Жок. Бул Пайгамбарыбыздын хадиси. Бул сөзсүз түрдө, бул эгер кудурети жеткен болсо, бала сөзсүз түрдө садака бериш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадиси бул. Аларга тамак берип, садака кылып, ихсан кылат dedi Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ва кираатул Кур'ан. Жана Кур'ан окуп аларга дуа кылат dedi. Кур'ан окуп аларга дуа кылат dedi. Ва бидуаи фа ин таракаха фақад ақохма ва ман ақохма фақад асия. Эми кимдек ушул нерселерди таштап койсочу, тамак бербесе, ихсан кылбаса, дуа кылбаса, анда ата-энеси андан наразы болуп калат dedi. Ата-энебиз бизден наразы болуп калбасын. Өтүп кеткен болсо, алардын артынан Кур'ан окуп дуа кылып турайлы. Сөзсүз кабырларга барып туруп ата-энеңиздин акысына дуа кылыңыз. Кимдеки мүлк сүрөсүнү, Табарак сүрөсүн окуган болсо, ага кабыр азап болбойт дейт. Ошол Табарак мүлк сүрөсүн окуп туруп, ата-энелерибизге багышташка аракет кылайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иqra'u Yasin ala mautikum." Сиздер өлүктөрүңөргө Ясин сүрөсүн окугула. Ясин сүрөсү жаттайлы. Жаттап туруп ата-энебизге окуп, өзүбүз дуа кылып, аларга ыйлап дуа кылайлы, Аллахтан кечирим сурайлы.